Жалпыңыздарга салам, Жылдыз Тайм YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү, эгерде бул каналга катталган эмес болсоңуздар, катталып кетиңиздер. Анткени биз бүгүн Абысынки тасманын жабык көрсөтүүсүнө келдик. Абысынки тасмасында бүгүн чоң гана репортаж кылбайбыз. Бүгүн келген коноктор менен, атактуулар менен пранк кылабыз. Азыр жабык көрсөтүүсүнө келген кези. Алман пауза кылып турбайлы. Мен режиссермун да. Биздин Аяш 4 тасмасын? Атылат. Сано. Yok diye. Adam şimdi klasıma sen bırakmadın. Аяш 4 билбейм, Абысынки. Негизичи? Нет. Негизичи? Нурхан Адылбеков актер же эме? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine. Мынакей туугандар, алдыңыздарда азыр Аяш 4 тасмасынын жабык көрсөтүүсүндө турабыз. Аяш 4 тасмасынын бул жакта Аяш 4 деп салдың го? Ай, Абысынки кетти. Туугандар, алдыңыздарда мына Абысынки тасмасына чоң салымы бар. 50-кварталдын жетекчиси Эрмек Тургунбеков агабыз турат. Өзүңүздөр көргөндөй, азыр бул тасма туурасында сиздерге кененирээк маалымат алып беребиз. Эрмек байке, ассалам алейкум. Валейкум ассалам, жакшы, кандайсыңар өзүңөр? Негизи Эрмек байке, тасмада салымыңыз барбы же өзүңүз да тартылдыңызбы? Жок, өзүм тартылган жокмун, сценарийине жардам бердик. Сценарийине жардам берип. Саймадан супер сунуш. Интернет ылдамдыгы секундасына 500 мегабит. Жана жаңы муундагы телекөрсөтүү. Жана ушунун баары укмуштуудай баада. Айына болгону 1180 сом. Биз сизге секундасына 1 гигабит ылдамдыкты колдогон күчтүү Wi-Fi роутерди белекке беребиз. Жана ошондой эле 5 онлайн кинотеатрга акысыз жеткиликтүүлүк. Каалаган убакта сүйүктүү тасмаларыңыздан жана сериалдарыңыздан рахат алуу үчүн билдирмеңизди дароо азыр калтырыңыз жана Сайманы кошуңуз. Кандай тартылыш керек, не тартылыш керек дегендердин бардыгын режиссура жагын болсо тиги Алтуха өзү режиссировать этти. А так сценарийге менин, Эмилдин, Алтуханын, Нуркулдун төртөөбүздөн салымыбыз бар. Төртөөңүздөрдүн салымыңыз бар. Бул Аяш 4 тасмасы Аяш 4 билбейм, Абысынки. Всё. Как салабыз. Абысынки тасмасынын негизи тартуу учуруна канча убакыт кетти? Тетиги бүт эметтен баштаганда где-то 1 жылга жакындап калды окшойт. Мартпы, февралда баштаганбыз, ойлонуп. Негизи бул идея башында эле Вайн катары бар эмес беле. Акылай менен Мадаленалардын Абысындар тууралуу мындай эмеси бар болчу, идеясы бар болчу. Анан эметпей жүрүшкөн. Чоң экранга пока аттана элек болчубуз. Анан бизге айтып, точнее, күйөөлөрүн айтышты. Күйөөлөр болсо бизге айтып туруп, давай мондай кылабыз деп туруп, анан кылдык да. Абысынки тасмасынын ушундай бир продюсери деп койсом болобу сизди? Ооба. Абысынки тасмасынын продюсери Эрмек Тургунов агабыз өз оюн билдирди. Эрмек Талайбеков. Зано. Абысынки тасмасынын продюсери Эрмек Талайбеков агабыз өз оюн билдирди. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Бул пранк болчу. Пранк беле. Негизи саламатсыздарбы? Мына Абысынки тасмасынын баш каармандары, абысындардын ортосунда турам. Чынында бүгүн сиздерге ачыгын эле айтып коеюн, биз пранк тарттабыз. Закрытый показдан анткени пранк тарттабыз. Анткени жөнөкөй эле тасма кандай болуптур, тасмага кандай оюңуз деген көбүрөөк топтоо көрүнбөйт экен, андан көрө пранк кылган кызыктуураак болсо керек деп эсептейм да. Ошон үчүн азыр пранк кылабыз сиздер менен чогуу. Суроолорума так жана тама жооп бересиздер. Бул сиздердин эң алгачкы дебюттук тасмаңыздар. Жок. Биринчиси. Меники эмес. Меники дебютный. Сиздики? Меники үчүнчү. Үчүнчү тасмаңыз. Бул серьезный жооп болду, кийинкиси пранк болот. 3 жерде 7 канча? 21. 3 жерде 7, 21. 9 жерде 9. 47. 9 жерде 9? Аха. 81? Ужас! Эмне тупой? Кетти, аудошка. Шучу. 40 салайын бул жерде. Фотоға. Қанша? 9 жерде 9.
Кошмар, 81 да. Негизичи? Андай послушалбойт. Негизичи? Эме дейчи 7 жерде 9 деп угуп алдым. Мен экин төрөгөн энем, мен 4 жылдан бери декреттемин. Бир күнкү съемкабызда да эң алгач Улук мырзадан пранкты баштаганбыз. Ошол пранкыбыз аябай ийгиликтүү болуп, азыр пранкер болуп кеттим, шеф. Болду, бүттү. Бүгүн дагы бир пранк салайын деп элесиңби? Жок, бүгүн мындай кылайлычы. Чисто ойноп берип коюңузчу, актерский мастерство менен пранк кылайынчы заново еще. Кайра баягы эле атты айтып, кимди айттың эле? Мунарбек деп коем сизди. Мунарбек деп койдуң беле? Кайра ойноп коеюн. Кайра ойноп койсоңуз мен Мунарбек эмесмин. Мен могу басып баратканда Мунарбек байке деп кыйкырдың беле? Все, басып баратам, кетти. Мунарбек байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Мына туугандар өзүңүздөр көрүп тургандай. Аты Мунарбек эмес. Мунарбек эмеспи? Жок. Актер. Мунарбек деген боксер да. Да? Рахмат, олимпийский боксер го теңеп койгонуңа. Мен атым Улук. Улук мырза, негизи бул пранк болчу. Мына өзүңүздөр көргөндөй бүгүн Аяш 4 тасмасынын жабык көрсөтүүсүндө турабыз, туугандар. Аяш 4 эмес. Абысын Закрыт показара келип алаш кет. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көргөндөй Абысыңкы тасмасынын жабык көрсөтүүсүндө турабыз. Абысыңкы тасмасынын баш каармандарынын бири Алтынбек мырза бул жакта азыр жабык көрсөтүүсүнө келген кези. Азыр мону пауза кылып турбайлы, мен режиссермун да. Даярдан алып беришке керек экен. Пранк заново кетти. Ассаламу алейкум туугандар. Мына өзүңүздөр көргөндөй Абысыңкы тасмасынын режиссеру Алтынбек мырза. Мандайыңыздар кандай? Манай сонун. Мен просто көп тамашалашкандан корктум, ачыгын айтайынбы? Пранк тартып жүрөбүз бүгүн, бир аз тамашалуу контент болсун депчи. Анан Нуркул болсо тамашалаша бермекмин деп эле. Мандайыңыздар кандай? Манай буюрса жакшы. Сон ийгилик каалайбыз. Анан как тасманын баягы режиссер катары сизден да сурап кетели. Бүгүн жабык көрсөтүүдө жөн гана серьезный суроолорду эмес, пранк катары тамашалашып, тамаша суроолорду бери аралаштырып атабыз. Уруксатпы? Ооба. Анткени серьезный суроо болгондо бир аз просмотр азыраак болуп калат. Биздерге бир аз юмор тартып алайлы деген максатта аралаштырып атабыз. Болду. Все, чоң рахмат. Бекзада Нарматова. Обязательно келиңиздер. Сон. Туура эле айттымбы, Бекзада Нарматова? Жок, Бекзада Жолборсова. Концовкасын акыр баштан. Абысыңкы тасмасына өз оюн аябай сонун билдирди. Бекзада Жолборсова. Да. Бекзада Жолборсова, Айзада Илбирс кино тасмасында. Айзада Илбирс кино тасмасында? Менин псевдонимим кинодо Айзада Илбирс болуп аталат. Сиз тасмада барсызбы? Ооба. Заново анда башынан токтоп тур да. Ты что, не знал? Ой, вы что, не знали? Мен сизди жөн эле баягы салым кошуп деп атпаймынбы Эрмек пакеткаңыздарда? Жок, я что-то думаю, почему салым кошуп деп айтат, странно. Хорошо. Мына ушунку Абысыңкы тасмасындагы Айзада Илбирс ролун аткарган биздин Бекзада эжекебизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бекзада Нарматова заново. Вы кайсыл эмедесиңер? 7 канал. 7 канал? Все, нормально, классно. Все, да, нормально, да. Мына ушундай пранкыбыз ушундай биринчи Бекзада эжеден башталды. Кудай буйрса ушундай пранк кылабыз азыр. Алдын аябай кызыктуу болот. Абысыңкы тасмасына бардыңыздар, келип көрүңүздөр. Чоң рахмат жеке. Сиздерге да. Пранк окшошту. Бул пранк беле? Это премьера болду даже. Классно. Дайыма буга чейин тойлордо видео подстава, озвучкаларды көп көрүп каласыздар. Дал ошол озвучка подставаларды кылган байке бүгүн бул тасманы эмне жумуш кылдыңыз? Монтаж кылдыңыз. Монтаж өзүбүз кылдык. Азык байке, ушул Аяш 4 тасмасы негизи сизге кандай ойлоп атасыз? Аяш 4 тасмасы башка тасмалар басып өтөбү? Аяш 4 айтып атасызбы или Абысыңкыны? Заново кетти. Баштан кеттик да. Өзүңүздөр көргөндөй Азык байке ушул Абысыңкы тасмасында эмне жумуш кылдыңыз? Монтаж кылдык. Көрүүчүлөргө билбегендер болсо баса белгилей кетели. Азык Сингер деп Инстаграмга жазсаңыздар чыгат. Азык байкенин аккаунту. Азык Сингер аккаунтуна катталып, сөз түрдө салмашабыз. Все, хорошо. Билип калдыңызбы? Иә. Билип калдыңызбы? Эмнени? Азык Сингерди. Тамаша. Бул пранк болчу. Азык Симпсон десеңиздер чыгат. Бүгүн закрытый показда пранк тартып жүрөбүз Азык байке. Сон. Өлө сон. Аяш 4 менен эле башталган да пранк. Эме кылайлычы? Чисто актерский мастерство менен ойноп берип коюңузчу пранк. Эмне деп? Азыр мен короче сизге келип туруп эле ассаламу алейкум Айбек байке кандайсыз дейм да калп эле баягы таксинин немеси барго. Ошону мен жок Айбек эмес, мен Азыкмын деп коесуз. Кайсыл Азык дегенде жана эмен айтып коесуз. Все. Заново кетти.
Ассаламу алейкум туугандар, мынакей Абусынки тасмасында өзүңүздөр көргөндөй такси тасмасынын режиссеру Айбек байке отурат. Мен Айбек эмесмин. Ким эле эмессиз? Абдулайз. Ийгилик каалайбыз. Барбы? Мынакей туугандар, өзүңүздөр көргөндөй Аяш 4 тасмасынын бул жакта Абусынки. Абусынкиге кетти Зано. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көргөндөй бул жакта Абусынки тасмасынын катышуучуларынын чоң салым кошкондорунун бири актёру десем жаңылышпайм, Нуркул Абдылдабеков ушул жерде турат. Нуркул Адылбеков. Нуркул Адылбеков, да, Занова кетти. Нуркул Адылбеков актёрбу же эме? Мен сурагам да айтканда. Тамаша. Унутуп калбады, жана башына келип туруп пранк тарткан атам деп атканда, кайра унутуп калып кайра мага пранк кылып атпайбы? Ошо унутуп калбады экен деп өзү пранк кылып аткам негизи. Серьезно сөйлөшүп коёй да, 5 мүнөт. Абусынки тасмасынын сценарист актёру бул жакта Нуркул Адылбеков турат. Ассаламу алейкум. Куттуктайм. Экинчи тасмаңар. Кудай буйруса. Кандайсың анан күйөө бала тасмасы Вайндан чыкты, Абусынки тасмасы Вайндан чыкты. Негизи эле идеяны силер эмне Вайндан аласыңарбы деп сурагам. Эми биринчи ошо элге сунуштап көрөбүз да, Вайн, Инстаграм аркылуу. Анан эгер жакшы кабыл алса, жада калса көрүүчүлөр суранса, вот да киносун тартсаңар кызыктуу болчудай деген көп комментарийлер болгон да. Ошодон улам анан кино кылып жазып тартып чыгарып атабыз буюрса. Бир ойлондурган суроо, ошол Вайндардын топтому эмеспи? Жок, жок. Бул мындай бир историянын негизинде болуп атат да. Эми азыр фильмди көрсөңөр түшүнөсүңөр. Андай кылганга биз эң биринчи эле сразу ошону ойлондук. Вайндардын топтому болуп калбашы керек. Тамаша үчүн эле жөн эле бир ситуацияны ойлоп таба бербей, бир окуянын негизинде кетиш керек деп жазганбыз да. Негизи темасы ошол, бирок сценарий такыр башка. Вайндардын топтому эмес. Демек, алдыда дагы тасмаларды күтөбүз. Кудайым буйруса, ооба. Ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат, сизге да рахмат, Нурсултан. Чоң рахмат. Пранк, көрдүңөрбү? Ушундай болот пранк деп. Негизи баягы уруксат сурап, дагы бир жолу сурап алайын видеодон да, мен жана жөн эле келип сурап. Бүгүн силердин тасмаңардын жооп көрсөтүүсүндө Булар дагы эле пранк кылат. Булар мен да пранк кылбайбы жостук. Пранк тартып берейин дальше. Тартып бергиле, ооба. 8-чи каналга да ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көргөндөй алдыда Кыргызстан боюнча азыр жаңылышпасам, эң алдыңкы мобилографтардын бири, өзүнүн мобилограф окуу курсунда ачкан Адилет Кадырбеков. Кулмаматов. Ай, ата. Башталбас. Зано. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай алдыда эң мыкты мобилографтардын бири, Абусынки тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келип калыптыр, Адилет Кулмаматов. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Сизге суроо, Аяш 4 тасмасынан азыр эмнени күтүп жатасыз? Аяш 4? Занова. Ушул жерден баштайлы сразу. Сизге суроо, ушул Абусынки тасмасынан азыр эмнени күтүп жатасыз? Абусынки тасмасынан чыныгы семейный юмор, үй бүлөлүк юмор. Анан азыр ушул Абусынки тасмасында сиз мисалы үчүн кандай жаңылыктарды күтүп, ошол жаңылыктарды кандай натыйжа алам деген ойдо турасыз да, мисалы? Короче, бүгүн бул пранк болчу, акыркысын ушуну токтотойду. Ошо башкача болуп калды. Кыргызстанда эң алдыңкы мобилографтардын бири чындыгында Адилет Кулмаматов өзүм иним болот. Окуу курсун азыр экинчисин ачтың, а? Экинчи поток болот, куттайбыз. Рахмат. Ошентип кыргыздарга жакшы бир эме өнөр көрсөтүп жүрөбүз. Сен да окуган балдар мени тартып жүрөт, жаңылышпасам. Ооба. Анан азыр экинчи курсун уже баштадың. Ооба. Бүгүн жабык көрсөтүүнүн бардык балдарын тартып атасың. Бар эмес, бир 7-8 бала, кыздар балдар келди. Атайын жабык көрсөтүүгө. Укмуш колдон келишинче контент кылып берүүгө аракет кылабыз. Мынакей туугандар, Абусынки тасмасына өзүңүздөр көргөндөй өзүбүздүн досубуз, жакыныбыз Болсун Рахматбеков да келип калыптыр. Рахматбеков. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көргөндөй Аяш 4 тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө Болсун Расылбеков досубуз келип калыптыр. Негизи кандай? Бул тасмадан эмнени күтүп жатасыз? Бул тасмадан эми биз кыргыз комедияларынан күлкү эле күтөбүз. Башка эч нерсе күтө албайбыз. Анткени комедия деген күлдүрүү эле да бул. Бир айтайын деген ою боло турган болсо, анда жакшы кино болот. Эгер күлдүрүү эле боло турган болсо, анда комедия болот. Негизи бул тасмага чейин булар жигиттер бир тасма тарткан, кандай күйөө бала тасмасы. Нуркул менен Азамат. Азыркы тасмасынан, Аяш 4 тасмасынан эмнени күтүп жатасыз? Кайсы кинодон? Аяш 4.
Аяш 4. Ай, жок. Зано 40 башынан. Баштан чыгып коюш керек. Не, жакшы эле бар. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй биздин жакыныбыз, досубуз Болсун Расылбеков актер Ауысыңкы тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келип калыптыр. Ауысыңкы тасмасында негизи буга чейин кандай күбө бала тасмасын Нуркул менен Азамат экөө чогуу тарткан. Мунусун да чогуу тарттыр. Эмнени күтүп жатасыз? Бул Ауысыңкыдан комедия эле күтүп атабыз, күлкү эле күтүп атабыз. Ошол Нуркул досубуз болот, Алтынбек братам болот. Бул байкелердин, бул досубуздун жаңы ошо киношниктин арасында өзүлөрүнүн ордун таап келаткан досубуз, анан байкебиз. Кудай буйрса жакшы кино болот деп ойлойм. Жанагы буга чейинки киносу кандай анан күбө бала деген комедиясы мага жаккан. Кудай буйрса бул комедиясы жагат деген ишеничтебиз. Чоң рахмат. Бул негизи азыркы тап жатканыбыз пранк болчу. Окшошту? Окшош эле. Эме эле, пранк беле. Озор жок. Сен атайын кылып аткан келип атпайбы, ялки. Примера. Пранктан примера меники. Пранктан примера. Ауысыңкы тасмасынын бул жактан примерасы болот, мен пранктын примерасы болот. Ёптук. Адамды жинди кыласың го сен бул пранкпен. Менин кинома келесиң 15 январь. Закрытый показ ушул жерде болот. Пранк тартып кет. Кош дегим келбейт кинодон, пранк тартып кет. Всё, болду. Көрүнүп түштөрсө, амай. Эмне болду? Мында болду. Барат турабыз. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көргөндөй Аяш 4 тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө өзүбүздүн жакын ага. Зано. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көргөндөй Ауысыңкы тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө өзүбүздүн жакын агабыз. Мен бир тууган исемде жаңылышпайм. Эмир байке келиптир. Ассалам алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Эмир байке, буга чейин бул Ауысыңкы тасмасынын тартуучу тобу Азамат менен Нуркул экөө кандай Алтынбек менен Нуркул. Зано кетти. Көптөн бери көрбөгөнмүн го. Кетти. Өзүңүздөр көргөндөй Ауысыңкы тасмасын буга чейин жанагы Алтынбек менен Нуркул экөө тарткан, кандайынан күбө бала тасмасын тартканын билебиз. Өзүңүз ушул Аяш 4 тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келип, бүгүн Ауысыңкылардан эмнени күтүп жатасыз? Ушундай болуп атабы? Ушундай болуп атат. Пранкпы? Жакшы нерсе күтүп атам. Буга чейин деле ошол сен айткан кинолорун көргөнбүз, работаларын көргөнбүз. Сонун кино тармагында сонун өздөрүнүн орду бар да. Жакшы кино болот деп ишенет атам. Өзүм тойду жакшы өткөзүп алдым. Өзүң жаптыбы? Жакшы. Жоксуз шеф. Жок болчумун да. Ошондой болуп калды. Жумуштарыңыз жакшыбы? Жакшы буйрса. Өлө шашып. Кандай экен идея? Ушундай уруп атам азыр. Пранк менен уруп атам. Жакшы. Жөн серьезный, мына тасма сонун болуптур деген өтпөй калды. Жакшы. Дальше урурайынбы? Дело хорошо. Мен киноны көрүп элем, не окусаң деп калдым. Давайте именно. Мощный контент кетти. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көргөндөй Аяш 4 тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө аябай шашылып келген бул жакта биздин Аяш 4 тасмасын? Атылып атат. Зано. Шаштырып атсаң. Аришка, кетти. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көргөндөй Ауысыңкы тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө шашылып келген Тазима Үмүтбек кызы бизде. Үмүталы. Зано кетти. Шаштырат, мен да оюм айтып кетти. Бол. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көргөндөй Ауысыңкы тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө шашылып келген Тазима Үмүталы актриса кызыбыз. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Апа? Сиз Манас атанын ордуна Манасыз. Мындасың? Чешін мен ойлы. Ауысыңкы тасмасынын режиссері Алтынбек Казакбаев, атқарушы директор картинаның Алтынбек жалпы команданы, шемішті команданы сахнаға шығарабыз. Сендеріңіздер ғана. Ассалам алейкум, кандайсыз, Эмил байке? Жакшыбы? Тасманы бүгүн көрдүңүзбү? Же буга чейин көрдүңүзбү? Жок, эле көргөм. Негизи азыркы жылда өзүңүз комедиялык жанр тасмадан алыстап кеткенсиз. Шынын өзүңүздүн көз карашыңызды айтсаңыз кандай болду? Сон мага биринчи көргөндө эле жаккан. Мен чында сценарийде жазылып атканда мен Турцияда болуп калдым. Бирок идея меники болчу. Башында ошо балдар чогулганда кандай кылабыз, эмне кылабыз деп идея чогултасың. Ошол кезде мен айткам, ушундай алысыңдар, бизнес ачабыз деп. Себеп дегенде көп келиндер үйдө отурганда баягы орда. Анан кандайдыр бизнес кылып көргүсү келет.
ар жакты издеп көрөт, карайт дегенде, анан ошондой жашоодогу бир ситуацияны кошуп көрөлү деген ой менен ошол ойду айтып, анан мен Турцияга учуп кеткен, балдар жазыптыр. Анан биринчи монтаждан кийин келип көрүп мага аябай жаккан. Өзгөчө жанагы мушташкан жактары, кыздардын ойногондору ишенесиң да. Бизди продюсер катары белгилеп коюптур, негизи акчаны чогуу киргиздик, кайра чогуу бөлөбүз деп тамашалашып кеттиңизби же чындыгында ошондойбу? Жок, чүп-чын. Алтыбыз тең. Ал жерде монтажердагы дойлада. Сон. Анан баягы буга чейин сизди комедия жанрына көчүргөнбүз, эми такыр түшпөгөнгө деп айтканыңыз бар, түшпөгөнгө аракет кылган деп. Демек, комедия жанрындагы инилериңизге салмошосуз болгон. Жо, мен тартылбайм деген сөз болгон эмес. Бир канча убакыт мен образымды өзгөртөм деген гана сөз болгон. Мен комедияга эле башка образ менен да келишим мүмкүн да. Алдыда комедия тасмалардан көрүшүңүз. Албетте. Буюрса 2025 апрелде жаңы образда, жаңы комедияда көрөсүңөр. Чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Силерге да ийгилик. Серьезный. Куттуктайм. Чоң рахмат. Аябай сонун тасма болуптур. Рахмат. Абысындар көрө турган тасма болуптур. Рахмат. Азыркы учурда бул көйгөй бизде Кыргызстанда бар. Өзүнчө эле чайбыз деген көйгөй бар. Ошол бир аз бөлүгүн ачып кетейин. Өзүнчө эле чайбыз деген абысындар келип тасманы көрүп кетип туруп, анан өзүнчө жашаңыздар. Башка сөз жок. Чындап куттуктайм. Чоң рахмат, рахмат. Өзүңөргө жактуу, күткөндөй болду. Ооба, жакшы, рахмат. Бардык көрүүчүлөрдү чакырабыз. Сиздер дагы бир бааңыздарды берип кеттиңиздер. Жеңилдеп алдыңар. Ооба. Всё. Ушул акча күтөбүз. Кассовый тасмалардан болсун, Абысынк тасмасын келип көрсөңүздөр болот. Бардык кинотеатрлардан, Кыргызстандан коюлат. Рахмат, чоң рахмат. Жакшы, рахмат. Тасма сонун болуптур. Ооба. Бир бөлүгүндө бар экенсиз. Ооба, рахмат, чоң рахмат. Бүгүн биринчи жолу көрдүңүзбү же буга чейин монтаж болгонбу? Жок, бүгүн биринчи жолу көрдүм. Ойлогоңузча чыктыбы? Ооба, мен аябай ойлогондон да көп, аябай ашып кетти да. Мындай айтсамчы. Мынчалык деңгээлде күткөн эмесмин негизи, чын айтсам. Көп эле жерден күлүп, прям жакшы отуруп келдик негизи элечи. Силерге кандай болду, жактыбы? Сон негизи биз жана башталгыча пранк тартып атканбыз, азыр серьезно сүйлөшүп атабыз. Чындап. Тасмаларга тартып атасызбы дагы? Ооба, тартып атам буюрса. Кудай буюрса алдыда дагы чак тасма. Ооба, бар. Абысынкиге ким сунуштады сизди? Абысынкиге билбейм, аны деген бул продюсерлерден сурап аласыңарбы дейм. Сизге ким кайрылды биринчи? Биринчи мага деген улук чаламош керек, если я не ошибаюсь. Сон чыгарсыз, сон аткарыпсыз. Чоң рахмат. Концовкасында пранкыбыз окшошпойт эми. Чоң жалпы абысындарды чакырып кетсеңиз болот. Барыңыздарды эртеңден баштап 28 ноябрдан баштап Абысынки кино тасмасына күтөбүз. Аябай сонун кино болуптур. Келиңиздер, көрүңүздөр, күлүңүздөр. Куттуктайм. Куттуктап коеюн деп келдим, жана пранк бүттү, эми серьезно раз көрдүм. Тасманы көрдүк, чындыгында жакты. Абысынки тасмасын аябай сонун жараткансыздар. Айрыкча сиздин ролуңуз аябай жакты. Азыркы учурда сизге окшогон айымдар көбүрөөк ачыгын айтыш керек, көбүрөөк болушу мүмкүн, тренингтерге барып көрдүңүзбү беле? Ооба, албетте. Баарыңыздарды сунуштайм, жакшы качественный тренингтерге барыңыздар. Деп койбойсуз да? Чын? Абысындарды тасмага чакырып кетпейсизби? Ой, бул жака абысындар эмес, не только абысындар, баары келиш керек деп ойлойм. Үй бүлөлүк сонун фильм болду деп ойлойм. Сонун темалар да козголду деп ойлойм. Бул жана сепарация жөнүндө да, балдар өздөрү дагы өнүгүш керек, өсүш керек деген. Ошол себептен баарыңыздарды чакырам, жакшы маанай тартуулап жалпыңыздарды Кыргызстан кинотеатрларынан күтөбүз. Жеңилдеп калдыңыздарбы? Да. Все, куттуктайбыз. Рахмат. Да, берет. Мага да айткансызчы, мага. Эми окшошуп калат го, ламын. Башкачасын айтсаңыз да. Башкача. Аларга айтканын айтпаңыз. Анда башкача суроо бергиле. Башкача суроо берейинби? Эң мындай тасманын жаккан жерин. Кызыктуу жерин. Эми башында баягы развязка мынтип келатып анан баягы пикине жеткен жерлери жакты да, жана мушташы. Мушташ жакты. Анан жана эки сыщик чыга алды го, Шерлок Холмс менен эмечи. Ошо экөө жакты. Санчо эми Дон Кихот и Санчо Панчадой болушуп. Задумки есть. Эми немени кубандырып атканы бул жаштар. Ушундай инициатива көтөрүп, жаштар тартылып, жаңы өңдөр келип, жаңы характерлер кинодо пайда болуп атканы мени аябай кубандырды. Алтуха деп коебуз го, Алтуханын экинчи эмеси, биринчисинде да катышып калгам мен. Анан жакшы, эми сында эле сразу аябай гениальный кинолордон деле бир жерин табасың да, эгерде издесең, обязательно ляпты да издеп тапсаң болот, жаман жагын дагы көрсөң болот.
жакшы негизи. Комедия жанрындагы тасманы тартыш бир аз кыйыныраак деп коет. Комедияны театрдан да комедияны ойнош өтө кыйын да. Мындай элдерге интермедиа ойноп эмелерден эмесең күлө берет го, бирок могоркинде тонко жеткириш чынында эле кыйын да. Анан эми булар комедия алып тартып аткандан кийин биринчи комедияга иши мен оюмча жакшы деп ойлойм да. Мындан кийин эми таптанат, опыт алат дегендей. Кыргызстанда эң мыкты актрисалардын бири Абысындар тасмасына баа берсинчи. 1ден 10га чейин ачыгын бериңиз. Та 1ден 10га чейинби? 7. 7. Көрүңүздөр, 7. Чоң рахмат. Анан баса белгилей кетчү нерсе биздин каналдагы жооптор башка каналдарда болгон жок ошо. Жок, болгон жок. Чоң рахмат. Жалпыңыздарга бүгүнкү биздин пранкыбыз жакты деген ишеничтебиз. Бул биздин Жылдыз Тайм каналынын эң алгачкы пранкы. Андыктан колдоо көрсөтүп, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Ал эми Абысынкы тасмасына ийгиликтерди каалайбыз. Алтынбек менен Нуркулга болсо, дагы да болсо кыргыз тасмаларына өз салымын кошуп, дагы да болсо тасмалар жаратып жүрүшүнө тилектешпиз. Биздин пранкыбыз жаккан болсо, биздин каналга катталып коюңуздар.